Саламатсыңарбы урматтуу Скөл областынын жашоочулары биринчи жана ошондой эле Элек көйгөй коомдук бирикменин жамааты. Биз азыр ошо Ислам мырза экөөбүз жана кредиттер боюнча тизмени тизип, андан тышкары ошол кечээ күнү саат 9-та силер билесиздер да, штабтын жумушу саат 9-га чейин болот, 9-тан кийин бүтөт. Анан ошондо ажообуздун бир представителине жолуктук. Ал киши ошол бүгүнкү күндө эртеңки күнү бизге ссылканы жиберебиз деген токтом боюнча. Ошол токтомду азыр күтүп атабыз. Биз почти что көп жумуштардын баарысын кылып койдук. Азыр үйдөн кийинип чыгып кетебиз. Мен азыр үйдө иштеп атабыз. Мен эмне деп айтмакчымын? Эң биринчи силерге ийгилик. Экинчи бул ак жол жана ошондой эле биримдик жана ынтымак. Эгерде жумуштардын баардыгын бирдикте, ынтымакта иштерди алып баргыдай болсоңор, көп көйгөйлүү маселелерди чечкенге уже силерге Алла таалам жол берип баштайт. Азыркы күндө бул кредиттер боюнча Кудайым буйрса биз мен азыр могу жерден даже Ислам мырзаны куттуктап кетет элем. Анткени бизге буквально жарым саат мурун аппараттан чалып, биз силердин биринчи бир пунктуңарды аткардык, азыр калгандарын аткарганга аракеттенип атабыз деп айтты. Бул биздин ийгилик, бул элдин ийгилиги. Ошондуктан азыркы учурда биз ушу кредитти мындай айтканда 80-90%ке жеткизип коюп, последующий кийинки эмелерди, проектлерди баштайбыз. Ал проектлер боюнча кечээ күнү дагы сөз болду. Биз ал боюнча да сүйлөштүк. Сүйлөшкөндө жакшы позитивде үчөөбүздөн кеттик. Ислам мырза дагы, Тимур мырза дагы. Анткени ошол проектлер боюнча ажоо өзү Сооронбай Шарипович мындай айтканда бизге лоббировать эткени калды интерести. Так что бул аябай жакшы жаңылык деп ойлойм сиздер үчүн, мага дагы жана башка дубандарга дагы. Азыркы учурда силердин азыркы өткөрүп аткан жыйналышыңар ийгиликтүү болсун, баарыңарга ак жол. Мындай айтканда бизде Элек көйгөй коомдук бирикме эл үчүн ачылган, элдин көйгөйлүү маселелерин алып чыгып, жана бийлик өкүлдөрүнө жеткирүү, көпүрө катары жана ошондой эле бардык нерсени бириксек, ынтымакта болсок, даже бийлик өкүлдөрү менен чогуу бирдикте Кыргызстанды гүлдөтүп алсак болот. Ысык көл областы боюнча аябай көп жумуштар бар. Жети өгүздүн төрайымы келсе, жети өгүз боюнча мен өткөндө заданияларды бергем. Азыр дагы ошо Ислам мырза экөөбүз дагы сүйлөшүп атабыз. Жети өгүз боюнча полностью, даже сантиметр кайсы жерде эмне керек экен, суу маселеси, садик маселеси, мектеп маселеси. Мына кечээ күнү дагы ошол жолукканда айтты. Ушул жети өгүз боюнча мен аябай эме кылгам. Эми жети өгүз десем силер таарынат болушуңар керек. Биякта Түп да, Тоң дагы, Ак суу дагы жана Ысык көл районундагы бар. Бардык жакты бирдикте иш алып барсаңар, бардыгы ийгиликтүү болот. Ысык көл областы боюнча негизгиси эле өткөндө да сөздөр болгон, туризм, биологический зона, ошон үчүн бардык нерселердин бардыгын жылдыш үчүн акасы биз өзүбүздүн дагы аракетибиз керек экен. Рахмат. Угулду да, Жакшы. Кенжекан айым, сизге ийгилик. Энелик капитал боюнча дагы 5000 сом боюнча дагы бизде уже алдын ала мындай айтканда ыргыттык. Өзүбүздүн салам дубайыбызды да айттык. Буюрса бул да ишке аша турган болду. Мына жакшы нерселер болсо эле жакшы болот.